Арбаңыздар спорт сүйүүчүлөрү, Кыргызстандагы футболдун меккеси деп аталган Кан шаарында турабыз. Бүгүн МИС стадионунда Абдыш Атанын ушул оюнчулары бизге өзгөчө өзлөрүнүн оюндарын көрсөтөт. Анда бизден эч кайда алыстабаңыздар. Assalamu alaikum. Жигиттер тоскоолук жаратпадымбы? Жок. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Азыр назарыңыздарда Абдыш Атадан эң мыкты делген оюнчулары. Биз номерлеринен баштай турган болсок, бул жерде Калыс Акималиев 1-номерде ойнойт. Бул канттык командада көп жылдардан бери биринчи дарбазачы, ал эми Алимардан Шукуров 10-номерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин улуттук курамдын оюнчусу. Андан ары жаштар курамынын оюнчусу 15-номердеги Нурболот Рыспеков жана Илгиз Эрмеков 18-номерде. Команда үчүн өзүнүн чоң салымдарын кошуп келген жигиттер. Бүгүн ушул жигиттер менен өзгөчө биз маек куруп жана шаңдуу оюндарды өткөрөбүз. Бүгүн карасам барыңыздардын манайыңыздар жакшы экен да. Бул эмнеге себеп? Соңку оюнда 3 упай алгангабы же негизи утулуп каламчы учурда деле манайыңыздар ушундай жакшы болобу? Манайыбыз күн сайын эле жакшы эле. Оюндан кийин деле, оюнга чейин деле балдар өтө жакшы бири-бирин күн сайын ойношуп жыргашып дегендей. Оюнда билинбейт да. Ато оюнга чейин кыйналып, өзүн кыйнап, арды экен ойногондо болбойт да. Абдыш Атанын стадион жактан чыктыңыздар, жатаканадан. Сиздер көбүнчө үйдө жашайсыздарбы же Абдыш Атанын базасындабы? Нам квартиры снимают. Вот на квартирах и живем. Кто приезжий. В основном команда с города. Есть с юга, есть Токмак. Анан көпчүлүгү мындай кызыгат да, футболисттер мен футболист болуп калбады, мен эмнеге ата энем жашымда футболго бербеди депчи. Анан сиздердин алган акчаңыздар сыр болбосо канча? Бул меники бул футболный тайна деп коет. Эч кимге айтылбайт да. Бири-бирин айтсам да жаман көрүшөт. Кто больше получает, кто меньше получает, поэтому это. Илгиз квартирада жашайм дейт, көбүрөөк алса керек барынан. Жакшы. Кан шаарынын алгач келет, канча жашыңыздарда көрдүңүздөр? Мен Кантка 2012-жылы келгем. 2007. Мен 2009. Мен Кантта 2010-дан бери жашап келем. 12 жашмын. Эң акыркы келген Калыс экен, бирок барыңардын үстүңөрдөн капитан дагы. Жакшы, анан командада алган номерлер тууралуу сүйлөшсөк да. Сиз эмнеге 1-номерди алдыңыз? Жок, мен 1-номерди кантип алып калдым. Биринчи жолу Кан шаарына келгенде Нашапиев командасына келгем, просмотрга. Аякта бир ай ойногондон кийин эле жагып каласың деген. Аяктан 16-номер алган биринчисинде башында. Анан кийин бир ай өтпөй эле Динамо МВДден командалар болчу. Аякка дубль болуп, аяктан дагы 16 болчумун. Анан кийин экинчи кругтан кийин кайра Абдыш Ата чакырган, Абдыш Ата 1-номер болуп калдым да. Абдыш Ата эч ким жок болчу, 1-номер ошондо. 1-номерди сразу алып, ошо ошондойдон 1-номер болуп калдым. Өзү башында 16-номер болчу. Өзүм ошол номер жакшы көрчүм да. Андан кийин бирди алгандан кийин уже мага да жакты, ата-энеме да жакты, баарына жакты, ошол менен 1-номер болуп калдым. Жалаң эле эмеде сол коргоочу бар. Нет, могу и справа сыграть, и в центре. Но это от усмотрения тренера. Эмне үчүн 18-номерди тандадыңыз? Ну, в Токмак играл под 18 номером. На республику ездил, на разные кубки, игры ездил. Потом в Дурдой 2 играл, там 18 дали. Сюда перешел, 18 взял. И вот с тех пор 18 номер мой любимый. Алимардан, сен жергиликтүү Месси болуп 10-номерди алдыңбы? Жок, кумиримге карап, чоң байкелерден суранып, аларга көпкө чейин сурандым. Аягында беришти. Ошол эле. Нурбол, сен 15-номериң. 15-номер башка номер калбай калгандыктан, ошо 15-номер бош экен келсе. Өзүңө кайсы номер жагат? Өзүмө 7-номер жагат өзү. 7-де Элеман. Бүгүн Элеман жок экен. Элеман менен сүйлөшүш керек экен Нурболот көрдү. Бирок анда Бербейт. канча гол киргизиш керек 7-номерди алыш үчүн быйылкы сезондо Нурболот? Бербейт. Элемандан сураш керек болду. Элеман жок болбосо эле бербейт го дейм.
Ал сиз эмнеге алгачкылардан болуп утулуп калдыңыз? Билбейм, өзүнчө уялым не болуп кеткен. Өзүмдү бош сезип эметип калмак окшойт. Башка оюндарда эле ушундай дайым түшүп каласыз мытыңыздан биринчилерден болуп? Башка оюндарда түшүш кыйын негине. Оңой менен топту алыска чыгарбайм го дейм. Оюндар ата. Илгиз элмек. Илгиз келиңиз. Тамга биринчи эстебейсиң. Ооба. Быйылкы сезондо канча жолу старттык курамда чыктыңыз? В 6 матчах вышел в стартовом. В одной пропустил из-за прессинг травмы, и остальные 2 из-за смены тренера. Могу командада капитан катары айтсаңыз, ким мындай эң орой оюн ойнойт? Эң орой ойногон игрок ал бизде Мушек. Ерлан. Анан кийин Артур Муладжанов. Бирок мындай карасаң, Элеман Мамутов өзүнүкүн өрбөйт алда. Алда бир экөөнү иштеп калыш керек. Орой оюнчулардын ичинен ошол эле по-моему эң эле эме болуш керек. Орой. Командада үй бүлөлөр көппү? Үй бүлөлөр Берден бери. Артур экен. Жок. Калган бүтө жашта. Калган квартирада чогусуздар. Ар ким өзүнүн квартирасында. Бул башка квартирада. Мен Нурболот менен жок бир квартирадабыз. Я с Виктором. Помните его? Айо, да, Виктор Айо. Вот и третий нас. Ким жеңди ошондо? Нурболот, Биринчи Неудобно койдум. биринчиликтин жеңүүчүсү Нурболот. Канча дагы эми футболдо деле топту ким көп ээлик кыла эмес, ким көп гол киргизген жеңип кетет эмеспи? Топко азыраак ээлик кылса дагы. Канча дагы Нурболотту биз алгачкы жеңиш менен куттуктайбыз. Анан айтсаңар жигиттер, футболдон сырткары убактыңар кандай өтөт? Меники мисалы эртең менен эрте турам. Мисалы эртең менен саат 7-лерде, 7:30-дарда. Анан кийин майда иштери кыласың, тамак-самак, обедке барасың. Анан тренировкага даярданасың. Кечинде билбейм. Кечинде ар ким кандай болуп кетет, чакырып калат, бир жака барып каласың. Кээде болуп калат. Туугандарга барып келип каласың. Кээде жөн эле үйдө жатасың. Так же, как и у него. Утром встаешь, едешь на завод, в столовую, завтракаешь, потом на тренировку. После тренировки есть пару часов отдохнуть. Я еще тренером работаю детским здесь. У меня возраст есть 12-13. И вечером уже с детьми работаешь. Так получаешь вот целый день футболом с мячом. Жакшы, Алимордон, сен күнүң кандай өтөт? Мен азыр жашмын, ошондуктан эртең менен туруп тамак жеп, анан тренировкага келем. Эртең менен тренировка бүткөндөн кийин обедтен кийин 3-4 саат эс алып туруп, анан кайта кечки тренировкага индивидуальный келем. Ошондой күнүм окшош өтөт күнүгө. Бирдей эле. Мен деле ошо тренировкадан кийин бош убакыт болот өзгө боюнча. Тренировкадан кийин шаарга чыгып кичине дем алыш күндөрү. Көбүнчөсү ушу кантта эле жүрөбүз, тренировка кылып эле. Тренировкадан кийин да индивидуальный тренировка кылып, көбүнчө ушундай эле. Эртең менен дагы машыгасыз, кечинде дагы жекече машыгасыз деп атасыңар да. Анан кыздар менен сүйлөшкөнгө убакыт болбойбу? Барыңар бойдо болуп кезиңер. Мен өзүм кызым бар. Бирөө сага турганда сүйлөшүп, эмнетип жүргөзгө көп болду. Ата-энеси менен жакшы болуп, биз ата-энеси тааныштырып, жакшы болуп калдык да. Отурган жеңем да. Той качан той? Буюрса дагы бар киши. Ну, у меня тоже намечается свадьба в августе месяце. Девушка тоже, уже будущая жена, тоже футболистка, играла за Бышату, играла за нашу сборную. Ну, если все будет хорошо, в августе свадьба будет. Сиз анын оюнуна барып, көрмандык кылып таанышып калдыңыз. Жал сиздин оюнуңузга келип сиз менен таанышып калдыбы? В основном она на мои игры приходила. Я на ее тоже ездил. И здесь познакомились, пересекались часто, виделись, познакомились. И так уже как 4 года. Сен сүйгөн кызыңы футболчу деп элестете аласыңбы? Жок. Болот деп. Неге? Жок да кызым. Сен сүйүп калам деп ойлойсуңбу? Буюрса ооба. Болот. Кичине убакыттан кийин окшойт. Бирок футболистка болбойбу. Можно не задавать вопрос. Жок, мен дислешкен жок. Неге? Нурболот только күндүз да, түндө да, түн жарымда туруп алып машыгат,
Достор, биз азыр пенальтини жөнөткөрбөй, мына ошол Максат Манасовду кармалдык. Бул быйылкы сезондо негизги курамда бир жолу оюнга чыккан, 2 жолу алмашка чыккан, бирок ошол 3 оюнда эле 2 гол жараткан. Көз тиип кетти, айтор 1 жылга буттан жаракат алып азыр жок. Бүгүн бизге мына ошол командалаштарынын тепкен пенальтилери канчалык деңгээлде мыкты орундалганын айтып берип турат, баалап турат. Азыр лучший ударга бал берет. 5тен 10го чейин. Чтоб жакшы гол кириш керек да, мындай красивый. Канча бал? Бул эрине болгондо уже 6 болуп калат да. 5тен үйдө болсочу. 6,5? 6,5. Было. Канча бал болот кирсе? Бул кирсе уже бул 9 бал болот. 9-10. Если могу лункага тете, 4 лункага тийсе, анда уже десятка сразу, да. Үйүнө кетерсе болот да сразу. Бул 1 бал болот го. 0,5 эмеспи, 1 Нурба, сага 1 бал бердик. Пенальтини да теп алдык, эми баарыбыз ордубуздан орун алып, шашпай отуруп калдык да. Ушул жерде сүйлөшкүм келди да. Кыргыз футболунун деги эле келечеги кандай болот? Анткени ар ким айтат, бирөө жок, Кыргызстанда каяктагы футбол дейт, бирөөсү болсо келечек алдыда депчи. Эми оң жагымда Алимардон жакын болуп турат. Биздин улуттук курамдын дагы оюнчусу. Негизде кандай Кыргызстандын футболунун келечеги? Келечеги аябай кең. Анткени жаштар бар бизде, кичинекей балдар. Просто буга көңүл буруш керек да. Жогорку жактанбы же билбейм каяктан. Кичине профессионал болуш керек. Кичине өзүбүздү карап, тренировканы калтырбай, анда кичине условия керек бизге. Таланттар аябай көп Кыргызстанда. Просто ошолорду билип, ошолорду кичине колдонуш керек, таланттарды. Алардын бири ким? Алардын бири Нурболот. Жакшы. Нурболот, кыргыз футболунун келечеги? Кыргыз футболунун келечеги жакшы деп ойлойм. Буюрса, акыркы 5-6 жыл жакшы деңгээлге чыкты. Ошо акыркы оюндарды деле көрдүк. Ошо Палестина менен да уже жакшы ойноп кошту. Кыргыз футболунун келечеги жакшы, айтайын, бирок бир жагынан карасаңыздар, бизде жакшы карабайт да футболдучу. Ошонусу жаман болуп атат да. Бир жактан чет мамлекеттен атайын тренерлер келип аракет кылышат. Бирок пока Кыргызстан өзүнүн ичинде футбол боюнча жакшы түшүнүк, анан кийин жакшы мамиле болмойчу өсүш кыйын да, чын айтайын. Биздин жаштар жакшы өсүп келатат да. Көбүнчө азыр жаштар курама командага карап өзлөрүнүн неме берип атат да. Дем берип атат, ошо карата жакшы ойноп, чет мамлекетке чыкканда ошо көбүрөөк болот да. Кыргызстандын келечеги футбол боюнча бул жакшы негизи. Акыркы 3-4 жыл жакшы уже эме болуп келатат, эле өнүгүп, жаштар көбүнчө жаштар аз көп чыгып атат. Айтып кетсек, Алимардон көп жерге чыкты да, Алимардончу. Курама командабызга да ойноду. Эми жакында буюрса биз да ошо илинебиз, буюрса иншалла. Достор, биз мына кыргыз футболунун келечегин сүйлөшүп отурсак, Максат бизге жумуртка көтөрүп келиптир. Менин командалаштарым кимисин ошол дарбазанын үстүңкү темирине топту тийгизе албай калса, алардын башына жумуртка жарам деп. Командалаштар дагы макулсуңарбы ошого? Да. Анда биз ошол конкурска өтөбүз. Жотан оюнчулары дарбазанын үстүңкү тосмосуна топту тээп тийгизет. Канча, бир жолу аракет болсунбу, 2 жолубу? Бир жолку аракетибиз менен тийгизебиз деп көрөбүз. Эгерде бир жолдон тийбесе, анда сиздерди Максат жумуртка менен башка чабат. Баштайлы, Алимардон баштайм дейт. Бир жолу деп ишеничти айттыңыздарбы? Ооба. Алимардон Уже бирди жеди. Даярдан бери. Ой.
Азыр биз жигиттер менен чумуртка чапканы баратабыз. Бул мелдеште жеңишке Илгиз Эрмеков жетти. Илгиз Эрмеков балдар оюн талабын булгабайлы деп чечкен го. Негизи канча күйөрман келет силердин оюнуңарга? 200-300. Жакшы оюндарга ошо 500. Кыргызстанда кайсыл команданын күйөрмандарында барабан бар? Такие болельщики только в Ингушетии есть, преданные. И в снег, и в дождь, любую погоду с нами выезжают. Везде нас поддерживают. И на футбольном поле, и да. Таких болельщиков надо ценить, их очень мало. Что, пройдем? Баштадык. К приятному? Ооба, эң ошол. Можно начнем с капитана? Ооба. Бул эң сонунда биз бүгүнкү мелдешүүнөн жыйынтыктайбыз. Жигиттерге чоң рахмат. Буюрса, силердин алдыңкы оюндарыңарга ийгиликтерди каалайбыз дагы. Чоң жетишкендиктер.